Мамлекет тарабынан берилчү ушул дыйкандарга берилчү насыянын 30% гана ушул дыйкандардын колуна тийген. Быйыл болсо ушу жазгы тала себүү иштерине ошондой эле мал чарбачылыкка жалпы өкмөттүн бюджетинен 5 миллиард сомдон ашык каражат каралган. Муну менен катар эле ушул февраль айынан баштап айыл чарбасынын каржылоо жети долбоору ишке кирди. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Учурчак программасы, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Биздин студиянын телефондору 0312 56 56 72. Бүгүн биз ушул айыл чарбасынын каржылоо тармагындагы тармагын талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин эфирдин конокторун тааныштырып кетсем, айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев агайыбыз, ошондой эле белгилүү академик, айыл чарба илимдеринин доктору Жамин Акималиев агайыбыз келип отурат. Ошондой эле дыйкан фермер Акылбек Шайлоозов. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор, сиздерге ошол эфирден пайдаланып ыраазычылык билдирип кетебиз биздин студияга келип бергениңиздерге. Эми алгачкы эле суроо Жаныбек Калкан сизге. Айыл чарбасынын каржылоо жети долбоору кандай жүрүп атат азыркы учурда? Айрым маалыматтар ошо Ошто жазгы себүү иштери эрте башталгандыктан бул жетиштүү деңгээлде берилбей атат деп өкмөт башчыбыз ушундай тапшырмаларды берилди, тез арада берилсин, бөлүнсүн дегенчи. Деги эле кандай жүрүп атат? Рахмат, ушул силер ушул өзүңүздөрдүн чагылдыруулар менен бардык региондорго көрсөтүп атасыздар. Ошон үчүн биздин ушул дыйкандарыбыздын башка фермерлердин кандай иштер жасап аткандары көрүлүп, бүт республика боюнча көрүп атат. Эми каржылоо боюнча айта кетсем, ушул айыл чарбасынын каржылоо 7-чи проектиси быйыл уже 7-чи жылга басты. Айыл чарбасынын каржылоо 6 проектисинде өзүңүз айтып кеткендей 5 миллиард 700 миллион сом берилди. Бул бардык ошол структурадагы талаачылыкка, айыл чарбасынын ошол мал чарбасын кайра иштетүүгө деп берилген да. Быйылкы жылы биз ошол эртерээк дыйкандар жазгы талаа иштери башталган чакты деп январь айында токтом чыгарып, февраль айынан баштап ошо берүүлөр башталды. Эң негизги максат бул биринчи ошол биздин дыйкандар жазгы талаачылык иштерине өзүнө керектүү болгон шаймандарды сатып алыш, же болбосо жанагы уруктарды сатып алыш, жер семирткичтерди сатып алыш боюнча биз ошол эрте чыгарып, мурункуга салыштырмалуу бир ай эрте чыкты да. Эми дыйкандарыбыз азыркы учурда бардык жерлерде алып атат. Бул эң негизгиси ошол Айыл банк менен РСК банк тарабынан берилип атат. Эми мурункуга айырмалуу, мурункуга салыштырганда азыркы кредиттин шарты башкача болду. Эмне себептен дегенде мурда 36 айга берилчү, азыр болсо 60 айга берилип атат. Бул 5 жыл деп айтсак болот. Ошонун ичинен пайыздык үстөк дагы аз болуп калды. Мурда 8%, 10% берилчү, 7%. Азыр болсо эң ылдыйкы үстөгү 6% болуп эсептелет. Бул атайын ошол биз ушул кредитти жасап механизмин иштетип атканда атайын ушул 11 айыл чарба продукциясынын экспорт ориентированный продукциялар ошону кайра иштетсе, ошолор 6%-тык экспортко багытталган жакты алса арзаныраак болот экен да пайыз. Анан кийин эгерде талаачылыкта ошол үрөн чарба менен иштеген, плем чарба менен иштеген, капельне тамчылатып сугаруу, жанагы күнөсканаларды иштеткен жана башка сыяктуулар болсо, бул дыйканчылыкка 8% менен берилет. Түз эле ошол жөн эле мен талааны иштетем. Эгерде мен эме тиги бир түшүмдү себемде ошону алам дегендерге 10% менен берилет. Ошондой эле мал чарбачылыгына дагы 10% менен берилет. Эми дагы бир жерде биз ошол атайын жанагы асыл тукум менен иштеген дыйкандарыбызга породаларды дагы, кайсы породадагы уйларды көбөйтүш керек. Мисалы шведский порода, Абердин ангус деп атабыз. Ошол сыяктуу породаларды көбөйтсө, булар ошол өзүлөрү жанагы 8%-тык үстөк менен кредит ала алышат да. Дагы бир жакшы жагы бул 36 айлык дагы 3 жылдык кредит бар. Бул жерде бир кишиге 150 000 сом үстөгү жанагы залогу жок берилген кредит бар. Анан кийин 500 000 жеткени бул жанагы жамааттарга берилет да. Жамааттар жанагы залогу жок ала алат да. Ошолорду менен мурункуга салыштырма айырмаланды. Эми Жамин агай ушул мына айыл чарбасынын каржылоо 2013 жылынан бери иштеп келатат.
Сиз ушул жаатты жакшы билген адам катары, академик катары кандай эффект берип атат деп ойлойсуз? Жеткиликтүү болуп атабы? Биринчиден ошол берилип аткан каржылардын натыйжалуулугун аныктаган эч ким болгон жок. Балким айыл чарба министрі айтыш керек белем, мына баланча бердик. Ушунда мынандай түшүм көбөйдү. Мал чарбасы өсүп кетти деген мындай маалымат жок, ошону жасаш керек. Анан эми айтканда эме бул мына быйыл 5 миллиард 300 миллион деп атышат. Былтыркыдан да аз болуп калды. Былтыр 5 миллиард 700 миллион болчу. Бул эми мындай каржылоо бул айыл чарбасын көтөрүүгө жөлөк болгон жок, көмөк болду. Анча-мынча көмөк болду. Анткен себеби көп көргөн менен бул аз. Эми 5 миллиард сом дегениңиз канча? Бул 70 миллион доллар болот. Мисалы, жалгыз эле Алмаз Атамбаев президенткесинде бир Бишкектеги жепти курам деп 400 миллион доллар карыз кылып кетти. Кызыча болуп атабыз. Бул болгон 70 миллион. Бул абдан аз да. Жыл сайын деле ошончодан каралса аз багай бул. Аз, ошон үчүн көбөйүш керек. Мынакей былтыркы мына 5 миллиард 700 миллион бергенде мындай расмий маалымат боюнча бир 11 миң киши алып турушат жанакы. Арзандатылганда 11 миң киши. А бизде 425 миң болуп атпайбы? Дыйкан чарбалардын саны. Ошондо 2,5% гана алып атат да жыл сайын, 2,5%. Ал эми 78,5% буну көргөн да эмес, уккан да эмес, алган да эмес. Анан ушинтип отурса эгер 2,5%дан жыл сайын берсек, анда 40 жыл керек экен да биз баягы дыйкандардын баарын камсыздап ошон үчүн муну бул каражатты көбөйтүш керек. Анан дагы бир салыштыруучу санды айтып кетейин. Мынакей айыл чарба министринин орун басары катары Жаныбек Калканович билиш керек. Мисалы биз айыл чарбасы түгүн абдан көбүн сырттан алып сатып келип атпайбыз. Буудай сатып келип атабыз, кум шекер сатып келип атабыз, өсмүк майы сатып келип атабыз, алтын мөмө жемиш, алтын эт, жумуртка толгон токой. Билбем, Жаныбек билет бекен. Биз жыл сайын канча миллиард сомго сатып келип атабыз айыл чарбасын сырттан, импорт кылып, билесизби? Эми сумманы айтып койсоңуз, сумманы айтып койсоңуз. Жок, мына сумманы айтып койсоңуз, канча миллиард? Мен айтып берейин. Сиз аз дебей, буга чейин эч кандай. Жок, айтыңыз, мына канча миллиард сомго сырттан алып келип атабыз? Айтып берейин. Анда мен айтып коем. Сиз азыр айтып атасыз. Биз расмий маалымат боюнча жыл сайын биз өзүбүздөн өндүрө турган азыкты сырттан импорт кылып 50 миллиард сомго алып келет экенбиз. Бул мамлекеттик бюджеттен бөлүнөт атайын закупкада алып келет деп. Биздин ишкерлердин акчасы. Алар банктан тиги насыя акча алышат экен. Ошо Кыргызстандын акчасы жыл сайын 50 миллиард сом сыртка чыгып кетип атат. А биздин бергенибиз 5 миллиард жардам көргөнбүз. Эгерде ошо 50 миллиарддан бизге берсек, жанакы таш келген баарын өзүбүз өндүрүп келебиз, өндүрөт электи. Мына кептин баары ушунда болот. 423 миңдей дыйкандарга да жетиштүү болмок. 423 миң дыйкан чарбасы бар бизге. Ошондуктан бул өзү натыйжа бербей атат. Бул айтканда бул айыл чарба министри болуп, өкмөттүккө булар баягы биз айыл чарба жардам берип атабыз деген бир шылтоосу болуп атат да, айтпасын бирөө деп баягы отчет үчүн керек болуп турат. Чындыгында дыйкандар дагы айтам 97% муну көргөндө жок, алганда жок. Мына ошо алып аткандардын да изилдеген текшерен киши жок. Мына айыл чарба министри көзөмөлдөш керек да. Керек болсо айыл чарба министри тизмесин бериш керек. Эң муктаж кедей дыйканга бериш керек. Билесиңер, ушул кезде Кыргызстанда 1 миллиондон ашык киши жакырчылыкта жашап атат. Ошонун 76% айыл кыштакта. Ошолорду фамилиясы менен жакыр муктаж болгон кишиге биринчи кезек бериш керек. Азыр кезекке коюп коет экен банктар. А банктар биринчи кезек өзүнүн тааныштарын, досторун коет да. Жеңичинен дейсизби? Жок, талабы деле күчтүү болот. Мынакей азыр айтышыптыр, 5 документ керек насыя акчадан деп. А чындыгында жазып коюшту шартында. Башка банктар мындан да көп документ талап кылууга мүмкүн деп коюптур. Ошентип эл кезекке барса кезек өтүп кеткен дейт, кагаздарын толтура албайт. Ошентип ким алып атканын билген киши жок. Ошентип бул каржылоо бул кичине көз боемочулукка окшоп кетип атат. Рахмат. Кошчуңуз бар? Мен кайрат Жамин Акималичтин сөзүнө эч кошулбайм. Эмне себептен дегенде Жамин Акималич азыр мониторинг жасап биз менен жүргөн жок биздин жаныбызда. Ошо менен эле бирге азыр айтып атат. Биз сахарды да, шекерди да башка жактан алып келип атабыз дейт. Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү жанагы 9 продукция бар, жанагы азык-түлүк коопсуздугу. Ошондо биз ошо шекерди жапканбыз. Биз өзүбүздүккө жетиштүү коюңуз жапканбыз. Сиз канча миң тонна алдыңар быйыл? Ошо жапканбыздагы азыр 1 миллион 300 миң кум шекер алабыз биз азыр. Биз ошону ички рынокто керектүүнү жаап, биз уже экспортко чыгарабыз. Карандай калып. Эми кое туруңуз, угуп туруңуз, мен сизди угутам. Эми мониторинг жасаганда, мисалы көз боемочулук, бул берилип аткан кредиттердин бардыгы
бул социальный кредит эмес да, бул жанагы дыйкандарды очередге туруп ал жерде банкка барып кайсыл дыйкан кандай кредит алды деп билебиз. Аны силер да барып Баланчаев алдыбы деп сурасаңар айтып берет канча кредит алган. А жана жакындарга алды, көз боемочулук деген уят болот анда айтканчы. Анткени себеби биз жаман жакты эле карабашыбыз керек, жакшы жактарды да айтышыбыз керек. Азыркы учурда өкмөт мамлекет өнүгүп калды. Башка мамлекеттер мисалы дотация берип атат. Биз мына дотация да бере баштадык да. Ошондуктан ошолорду биз айтышыбыз керек да. Бүт эле болбой калды, мындай болуп калды дегенге биз менен анда Жамил Акбалович чогуу жүрүңүз дагы биз мониторинг жасайлы. Эмне себептен дегенде ошол эле сиз быйылкы жылы аз берип койду деп айтып атасыз. Аз берилген жок. Быйылкы жылы жылдын аягында билинет канча берилгени. Мен былтыркы жылдын 5 миллиард 700 миллионду мен былтыркы жылдыкын айтып атам. Ошондуктан сиз айтып атканда ошо цифраларга таяндап атабыз да. Ошол себептен мен сизге айтып кетем. Эң негизгисин азыркы учурда кредит алып дыйкандардын жана башка фермерлердин жашоосу жакшырып атат десек болот. Эмне себептен дегенде мурда сиздер иштеп турган учурда бир 10 жыл мурун эле кандай акыбал эле азыр кандай акыбал болуп калды. Азыркы мурунку 10 жылга салыштырмап азыркыны салыштырып болбойт. Азыркы учурда баары бир дыйкан жанагы жондер класс деген техникалардан бери алып калды. Ал техникалар канча турарын билесиз. Мына азыр Кайрат айтып кетти. Ошол кредиттер алынбай калды. Оштон ушундай премьер-министр айтты, да, кээ бир учурларда мындай болбой калып атат, фермерлер албай калып атат. Ошолорду бизге келип айтса, биз ошону барып, ошо Айыл банктагы РСК башка банктардан карап, эмне үчүн албай атат, эмне үчүн ала албай калды деп ошолордун баарын биз териштирип атабыз. Кез бул дыйканга да уруксат берели, Акылбек мырза. Сиз да өзү ошол 55 гектар жерди иштетип келесиз, Чүй Сыхата районунда. Ошол сиз каржылоого аракет кылып, ушул мамлекеттен насыя алып алдыңызбы? Ошол өзүңүздүн айыл чарбаңызга, дыйканчылыкка ошондой мүмкүнчүлүк болдубу? Жок, мамлекеттен алган жокмун. Аракет кылып көрдүңүзбү каржылоого кабылууга? Аракет мен өзүм кылган жокмун, бирок менден иштеген балдар кылып атат. 1 миллион 300 деп заявка бериштир. Колуна тийди ошол? Колуна тийген жок. Кече күнү барса 1 миллион 300 бере албайсыз. Только 500 миң эгер алсаң, макул болсаң ал, жо башка көбөйтүп бере албайсыз депчи. Ал эмеге макул болду. Требованиясы боюнча ушундай экен, ошо 500 миң залог коюп, мен түшүнгөн жокмун ошо. Только 500 миң сомго чейин эле экен. Андан көп бере албайсыз деп. Ал барып 500 миң сом ошо 10% менен алды, калган 300 миңди 21% менен алды. 21%. Уже банктан ошол каржылооданбы ошондо? Ошондо 500 миң бияк жана өкмөт берип аткан 10% калганы уже банктан өзүнөн 300 миңди 21% менен алат да, 800 миң. А заявкада 1 миллион 300 миң берген. Эмнеге андай болуп калат? Эгерде Айыл банкка же РСК банкка айыл өкмөттөн барып справка алып барса, 18 айга күрөсүз негизде берилет. Ошо 150 миң бир жеке ишкерге, 500 миң жамааттык. Ошону алмаштырбаш керек. Эгерде атың ким эле сен? Акылбек. Биз эртең эле барып эле ошо Айыл банктан мына барып эле териштиребиз. Бирок Акылбектин заявкасы мынча деп айтылса, ошо заявкага берилет. Мисалы мен Акылбек себептен кыскартып кетет. Мисалы 1 миллион 300 деп арыз бергенке, бирок 500 миң эле берилген. Жо анын эмесин жеринин өлчөмүн карайт, залогун карайт, ошолордун баарын карайт, мүмкүнчүлүгүн карайт дагы, мурдагы кредиттик историясын карайт, ошолордун баары каралат. Эгерде мен бодо мал алам, мындай кылып тиги швец породосын өндүрөм, чоң көбөйтөм десе, ага дагы кошумча мисалы берилет. Жанагында уяң жүндүү койлорду өстүрөм десең ага берилет. Мен ошону айтып атпаймынбы? Негизи кредитти азыркы учурда кредитти 1 миллион 500 миңден баштап 3 миллионго чейин берилет азыр кредитчи. Бул жерде бул Акылбектер барып өзүнүн достору менен болобу же өзүнүн компаньондору менен эрте барып очередке туруш керек да негизи. Очередке туруп, эгерде эрте эле турганбы? Турбай калса, эгерде тура эмес эметип атса, биз ал жерде Айыл банк жооп берет аны. Ошол эле банк 500 миңди 10% менен берип атат. Ошол эле банкка үстүнө 300, ошол эле залог менен 300 кошуп берип атпайбы кайра? Андай банктардын бардыгы эгерде туура эмес ушул биздин ФСК жетинин айыл чарбасынын каржылоо жети проектисинин акчасын ошондой кылып берип атса, банктын жетекчиси жооп берет. Жок, ал эме өкмөт берген
акча эме 10%-ын только 500 миң бере аласыз. Үстүнө кошо албайсыз деди. Анан тиги аргас макул болду. 300 миң кошуп берди. Анда уже тиги банк требованиясы менен. Эми бул кандай дейсиз? Мындай да, бул азыркы каржылоодон жетип атабыз. Буга чейинкисин байып атканда банктар болуп атат. Банктар эле пайдасын алып. Банктар жанакыл айырмасын 14%-ын мамлекет кайра берип атпайбы? Мамлекет деген элдин эсебинен кайтарылып атат. Банктар эле байып эле жыргап атат. Ошон үчүн быйыл банктардын баары жутулуп атат ушуга катышабыз деп. Мурун бир 2-3 эле банк болчу, Айыл банк, РСК банк. Азыр 9 банк жулунуп атат. Жана Кейс банк деген, Бакай банк деген, Оптио банк дегендер Кыргызстан жана башкалар кошулуп. Анткени пайда жакшы дейсиз. Пайда болуп атат. Дыйкандарга бир тиын пайдасы келген жок. Ал эми мына бул Жаныбек Калкановичтин калпы менен ашкерелейинчи. Мына кумшекер боюнча мен адисмин. Союзда атага чыккан болуп бир убактарда. Бизде 6 миллион киши бар. Физиологиялык илимий норма боюнча бир кишиге бир жылда 37 килограмм кумшекер керек. Ошону 6га көбөйтсөңүз 200 миң тонна кумшекер бизде болуш керек. Жылына. Мына быйыл кыйын дегенде 100 миң тоннага жеткен жок кумшекер өндүргөнүбүз. 40% араң жетти. Ошону жаптык деп атпайбы. Мына өз айткандай азык түлүк коопсуздугу 9 азык түлүктөн турат. Ошонун 3 менен гана биз айчара мисте камсыз. 3 менен гана. Бул 3 менен гана. Бул жашылча картошка аны да чиритип жибердик. Анан кийин сүт. Кумшекерди 40%. Жана өсүмдүк майын 85% сырттан алып келебиз. Кумшекерди 40%. Эми башкасын коюп манасайт. Бугдайды 50% сырттан алып келебиз Казакстандан. Азыр мынакей нан кымбатта унга алып, ушунун баарын айтып эмеспи күнөөлүү. Жумуртканы алып келип атабыз капырай. Жумуртканы өзүбүздө мурун толуп турса, жумуртканы алып келип атабыз. Эт алып келип атабыз сырттан. Бөмө жемиш сырттан. Ошентип айтпадымбы? Биз азык түлүктүн бир 70%-на жакын импорт сырттан алып келип, ошону өзүбүздөн чыгарып, ошого 50 миллиард болбосо 750 миллион доллар жылга биз акчаны сыртка чыгарып кетип атабыз. Ошону караңызчы. Анан кийин ошондон 5 миллиард сом берип койдук деп мактангандык, бул өзү акылга сыйбаган иш. Ошондуктан чындыкты айтыш керек. А дегенде ошо эгерде азык түлүк коопсуздук камсыз болуп, бир жарым аяк камсыз кылып тойтсаган да айтат элек, натыясы бар экен. Натыясы жок. Булардын пайдасын көрүп аткан банктар, чиновниктер жана башка негизи бияка сөз берсек. Мындай да, бул Жамин Акималиевич кызылдай эле калптарды айтып атасыз. Эмне себептен дегенде, азыр биз жашылча жер жемиш менен өзүбүздү обеспечивать эткенбиз. Тигил шекер менен өзүбүздү обеспечивать этебиз. 40%. Сүт менен обеспечивать этебиз. Сүт менен ушул Орто Азия, Казакстанда эң алдыңкы орундарда турабыз. Ошо менен бирге жанагы май, жанагы суу май да азыр бизде жок. Буудайды мисалы айтканда биз азыр буудайдын өнүш тиги 700 миңге жакын буудайды өзүбүз өстүрөбүз. Калганын 1 миллион 200 миңге жакын бизге буудай керек. Ошонун калганын жанагы твердый пшеница деп коет, ошолорду алып келебиз. Эми бул жерде жана клейковина деп коет, ар түрдүү кондитердик изделияларга жана булочка андай мындайлар жасашат, көтөрүлүшүнө, көбүшүнө жараша алар кошулат. Ошондуктан твердый пшеница кошулат. Ошо менен бирге азыркы учурда буудайдын камсыздап атканыбыз 4 багыт боюнча. 4 багыт менен, да, туура эле 4 багыт менен биз өзүбүздү жашылча картошка 3 гана багыт менен 6 менен камсыз кылбайбыз. Жанагы азык түлүк коопсуздугунун 9 продукт айтылат, ошолордун ичинен эми эт менен деле өзүбүздү камсыздандырабыз, бирок эттин статистикасы туура эмес болуп атат. Мисалы Жамин Акмалиевич эгер нарында жашаса 2 жылкы союп жемек кышында согумга. Азыр болсо аякта эсептелбеген канча мал кетип атат. Ошолордун баары эсептелсе, биз эт менен дагы өзүбүздү обеспечивать этсек болот. Ошондуктан мен ойлойм, бул кредиттин маселесин өзүнчө саясат кылбаш керек. Кредит азыр жакшы кетип атат. Кайтарымдуулугу бүт бардыгы жакшы болуп атат. Дыйкандардын баары. Эгерде мына Акылбек окшогон дыйкандар биз барып териштирип беребиз да жардамдашабыз. Эмне себептен 5 кол тең эмес. Ошон үчүн ошол Айыл банктын кайсы жеринде туура эмес иштерди жасап атса, мына премьер-министр Ысык Атага келип көргөндө чоң фермер, ошондой фермер 1000 гектар жерди, 2000 гектар жерди иштеткен бала мен кредит ала албайгандыгымды айтты. Биз барып анын эмесин чечип бердик. Эмне себептен дегенде, ал жана документтерин эмелерине жараша болот экен. Жана канча рахмат, азыр өзүбүздүн материал бар эле. Ошо көңүлдөрү буралы, андай майыбызды коллантабыз.
Күндүн эрте жылышы менен быйылкы жылдын айдап себүү өнөктүгү 2 жумага эрте башталды. Жумуштардын аткарылышын дээрлик 50%га жыйынтыкталды десек болот. Жазгы талаа иштери Чүй облусунда да кызуу жүрүүдө. Дыйкандар эч кимдин көзүн карабай, өз арбайларын өздөрү согуп жатат. Таза жан үрөнчүлүк чарбасы Дубандагы ири чарбалардын бири. Быйылкы талаачылык иштерге эрте киришти. Жылына 2000 гектар жерден арпа, буудай, жүгөрү жана кант кызылчасын түшүмүн жыйнайт. Анын 500 гектардан ашыгыраагы кылкандуу даан эгиндерин аянты. Мамлекеттин колдоосуна деле муктаж эмес. Айыл чарба министрлигинин кеңешине деле көңүл бурбайт. Анткени министрликтин сунушун угабыз деп чыгымга учурагылары келишпейт. Андан көрө жылдагы өсүмдүктөрүн эгип дыйкандарга сатканы пайдалуу. Кредитах крестьяне и мы. Насыяга биз жана бизге окшогон дыйкандар өтө муктаж. Албетте ала турган кредиттин пайызы төмөн болсо жакшы. Учурда берилип жатканы жеткиликтүү эмес. Ошондо да мамлекеттин берген суммасы дыйкандардын 10%-на гана жетет. Канчалык көп бөлүнсө, ошончолук айыл чарба өнүгөт. Тилекке каршы андай болбой жатат. Өсүмдүк өстүрүү боюнча эркинбиз. Эч кимдин кеп кеңешине деле муктаж эмеспиз. Аларды угуп талаада калгыдай алыбыз жок. Дыйкандар минтип өз арбайларын өздөрү согуп жаткан чакта айыл чарба министрлиги фермерлерге пахта, төбурчак, тамеки, чанактуу өсүмдүктөрдүн жана жашылча, мөмө жемиштердин аянтын көбөйтүүнү сунуштап жатат. Картошканыкын болсо айтуудан чочулап турат. Болгону анын аянтын 3000 гектарга кыскарарын айтууда. Дан эгиндеринен болсо буудайдын аянты азайтылып, арпаныкы көбөйтүлөт. Бирок жөжөнү санай келген мезгилде өстүргөн айыл чарба продукцияларын сатып өткөрүүдө кепилдик бербейт. Быйыл министрлик фермер кайсы чарбадан кандай урук сатып алса, өндүргөнүн ошого сатып өткөрүү жагын сунуштап жатыптыр. Күйүп кетет деген сөздөн алыспыз. Ошол багытта мына жүгөрүнүн, үрөнүн берет, алар кайра өздөрү кайтарып алышат да. Ошондой эле мына чечевицаны дагы, соянын да үрөнүн беришет, алар кайра өздөрү дыйкандардан канча баада сатып алуу боюнча бар дыйкандарга түшүндүрмө беребиз да. Бүгүнкү күндө ири чарбаларда өнүгүү, кеңейтүү пландары болгону менен колдоо жок. Өндүргөн продукциялар ички рынок менен гана чектелүүдө. Дагы бир көйгөй чакан чарбаларды бириктирип, ири кооперативдерди түзүү. Маселе көтөрүлгөнү менен натыйжалуу аракет байкалбайт. Адистер өз алдынча иш жүргүзүп жаткан фермерлердин аракети күчүн жоготту деп эсептешет. Мы думаем в дальнейшем. Келечекте биздин чарбаны агрохолдинг кылып түзөкпү деп ойлоп жатабыз. Ага бир эле Ысык-Атанын эле дыйкандарын тартпастан Чүй, Сокулук жана Аламүдүн райондордун фермерлерин тартсакпы деген ойлор бар. Эгер ишке ашса, айдоо аянттары 3000-4000 гектарга чейин жетет. Албетте, айтканга оңой, жүзөгө ашырууга келгенде кыйын, сөзсүз түрдө колдоо керек. Айыл чарба министрлигинин абалын болсо көрүп турасыңар. Анан кантип буга жетебиз? Билбейм. Сами у себя. Министрликтин кеңеши экспортко багытталып айтылып жатканы белгилүү. Канчалык дыйкандарга багыт берилгени менен фермерлер ишенбейт. Себеби айыл чарба азыктарын сатып өткөрүүдө альтернативдүү жол жок. Андыктан өкмөт тармактын абалын жакшыртуудан мурун таланып тонолгон ишканалардын ишин жандантуунун үстүндө көбүрөөк ойлонушу зарыл. Мынакей биздин материалдарды көрүп алдыңыздар, айрым ошо чарбалардагы Жамин агай ошо министрликке ишенбейбиз дегенде өз ой пикирлерин айтты. Анан көпчүлүк багыт ошо экспортко багытталгандарды өзлөрү эле ошол сата алгыдай кылып эгип атышат да. Быйылчы ошо картошканан да күйүп калдык деп ушуна аракетке барат. Сиздин оюңуз? Биринчиден жалгыз экспортко багытталган эмес. Биринчи келсек, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кыла турган өсүмдүктөргө шарт түзүп ошого жеңилдеткен насыя берет. Мына айыл чарба министри жана насыя берүүнүн шарттарын булар банкка беришиптир. Башың айланат. Жөнөкөй дыйкан эмес, айыл чарбасынын академия менин башым айланып калды. 3 түрлүү жеңилдик берилген. Бир түрүнө 6% дейт, үстөк дейт, экинчи түрүнө 8% дейт, үчүнчүсүнө 10% дейт. Антип отурбай эле орточо 8 кылып койбой баарына мындай бирдей болсун. Бул атайын жасалган оокат бир пайдасы. Эми 6% деп кубанып кетип мен карасам 6%га чын айтканда мал чарбасынан көп нерсе кириптир, жанагы арзандатылган. Сүт кириптир, эт кириптир, жүн кириптир, ал турмак, бал, балыктар кириптир. Жакшы экен десең, ошол 6%-ын катарынан жумуртканы чыгарып коюшканбыз. Жумуртка 10%-га кирип калды. Жумуртканын күнөөсү бар. Биз жумуртка менен 90-жылдарда Кыргызстанды 110%-га камсыз кылып турганбыз, тооктун эти менен. Азыр бүт баардык сырттан келип атат да, биздин жумуртка өндүрүүчүлөр банкрот болуп отуруп калды. Ошолорго 6% бергенде жумуртканы чыгарып коюшкан мал чарбасынын катарынан. Эми талаачылыкка келели. Диякта мисалы талаачылык боюнча 6% кимде кириптир? Мындай айтыптыр, төбөрчак кириптир. Техникалык өсүмдүктөрдөн кайсы кириптир? Тамеки кириптир, бакта кириптир, тамекини тартпаган кишилердин анын кереги эле жок болчу.
Эми ошонун катарынан булар 6%-ын катарынан 10% кылып койгон. Кант кысчасын өзү айтып аткан, мактанып аткан Жаныбек Камскан кант кысчасын 10% калтырып койгон. Эмне үчүн айтышат? Тиякта 6% турат. Бул эмне деген ушул? Анан нар жагына келсек, 8% деген бар экен. 8%-ына кимдер берет экен? Тамчылатып сугаргандарга берет экен, анан күнөсканага берет экен. Ойкой Жаныбек, бул тамчылатып сугаруу күнөсканаңар силер 1000 кыйкырып атканыңар менен жалпы айдагендин 1%-на жете элек булардын көлөмү. Эчтеке берген жок. Ал тамчылатып менен күнөсканага ал 5% берсең да анткен себеби тамчылатып сугаруу жөнөкөй бороз менен сугарганда 10 эсе кымбат турат. Күнөсканада өстүрүлгөн жашылчалар талаада өстүрүлгөндө 5 эсе кымбат турат. Кеп ал пайызда эмес дегенбиз, кеп кымбаттыгында болуп турат. Ошолорго 8. Анан да таң калам. Ушу айыл министринин бир агроном калбаган го ойлойм да. Мистет асыл тукумду өстүргөн кишилерге жана ошол асыл тукум жана жасалма уруктаган кишилерге жаптуу алып келсе 8% беребиз дейт. Макул, рахмат. А эмне үчүн асыл тукум үрөндү унутуп калдыңар? Отам талаачылык үчүн асыл тукум үрөн шундай эле мааниси бар. Асыл тукум малда. Эмне үчүн ушу асыл тукум үрөндү кошпой койдуңар? Үрөн чарбасын. Жок, үрөн чарбасы 10%га кирип калган. Эми үстөктү мөөнөт деген айтып атпай Жаныбек мактанып. Эми ошону деле бир эле айтып койбой, баарыгын эле силерге мисалы 4 жыл деп койсо силерге түшүнүктүү болот. Жок, бир тарабына булар 3 жыл коет, экинчисине 5 жыл коет. Эмне үчүн 5 жыл коюш керек? Немеге мисалы жана тамчылатып сугарга 1%га, күнөсканага 5 жылга чейин төлөбөйт экенсиң, ал эми жөнөкөй тармактар 3 жылдан кийин төлөш керек экен. Бул кандай деген? Анан дагы мына асыл тукум боюнча келгенде ар бир кишиге дейт, биз мынакей 3 миллион сомго чейин насый акча беребиз дейт. Ал эми топ болуп келсе, анда 10 миллион акча беребиз дейт. Насый. Ал үчүн асыл тукум үрөнгө ошентип жазып койбойт жаным? Жок, асыл тукум таптакыр жок. Үрөн болбосо кантип түшүнүп болот, кандай болот? Ушундай бир башты айланткан шарттар түзүп коюп, эл түшүнбөй отурат да, ушундан алып. Өзүңүз эле жооп бердиңиз берген суроолоруңузга. Эмне себептен дегенде, ошо шарттар эмнеге арганда болуп калган? Тамчылатып сугарууну өзүңүз айттыңыз, кымбат деп. Ошон үчүн шартын проценттик үстөктү азайттык. Аны менен чечилбейт маселе. Сиз ошону азыр ошол учурда тамчылатып сугарууну биз азыр мурда жасалып аткан иштер. Сиз просто айыл чарбасын азыр унутуп баратасыз, билбейсиз дагы, билбей баратасыз. Ошондуктан мен сизге айтып коеюн. Билбейт десең Кудай койдум сени. Койсоңуз Кудай койдум, сен мен айыл чарбасын билсем анда сен эмнени билет болгон экен. Сиз азыркы ситуацияда дардай болуп отурасыз. Кандай болуп аткан иштерди билбей атасыз. Ошондуктан тамчылатып сугаруунун үстөк пайызын аз болгон себеби дагы өзүңүз айттыңыз, кымбатка турат деп. Биз ошол пайыздарды тамчылатып сугаруу күнөсканаларды көбөйтөлү деп аткан себебибизден ошол үстөк пайызын азайтып, жылын көбөйтүп атабыз. Эмне үчүн үрөн чарбасын? Үрөн чарбасыныкы бар, 8% деген үрөн чарбасы. Жок, үрөн чарбасы, асыл тукум бар. Сен окуган эмес турбайсың. Ошондуктан айтып коеюн. Биз эгерде жакшы передача жасайбыз десеңер, бир жактуу жасабагыла. Болуп аткан иштердин бардыгын жакшы камтыш керек кайрат. Силердин телевидение жаңыдан өнүгүп баратат, ошон үчүн жакшы жагын да бериңиздер. Азыр берилип аткан министрликке ишенбейбиз деген бул деген мисалы картошка менен сиздерди алып калган агрономдун сүйлөп атканын ошол чарба биз менен иштейт. Тазажан деген чарба Ысык Атада. Ошонун бирок эми өзүлөр айтып атпайбы, биз руководитель, ошол руководители да биз менен чогуу иштейт. Сен чычалайт деген ушул да. Силер чычалаган жокпуз. Бул жерде барып корреспонденттердин берген эмне кылып айтар. Ошол Таракановтар, ошого окшогондордун бардыгы биздин айыл чарбасынын баарын талкалап бүтүптүр, андан кийин азыр ушундай иштер болуп атат. Эмне үчүн жумуртка жок болуп калды? Ошол птица фабриканын бардыгын жоготуп салгандан жумуртка болбой калды. Жана калган маке дыйкандар турат, ошол сиздердин кредитти түшүнбөй атпайбы булар? Научно-исследовательский институттун руководители болуп туруп, эчтеке үрөн чарбалардын бардыгын көбөйтпөгөн мына бул жерде биздин астыбызда отурган киши дагы болот. Алардын баарын айтып берсек көп история, ошондуктан андай кылбашыбыз керек. Эки жактан караш керек. Терс жагындагы эки жакты эле карап түшүндүрүп берели деп атабыз. Эч кандай эмес жок. Анан кийин андай жазбай жүргүлө, министрликке ишенбейбиз деп. Жок ага, бул картошка боюнча көп эмелер, сындар пикир айтылды. Картошка боюнча болгондо мына азыр картошканын бардыгын көрүп атасыздар. Картошканын башында дагы ушул телевидение баштап экен. Мындай болуп чирип атат деп, бирок азыркы ситуацияны карагыла. Бүт кичинеден болсо да өтүп атат. Азыр себестоимость ошондой болуп, жанагы башка мамлекеттерде дагы ушул биздин Кыргызстанда сатылып аткандай баалар болуп атат. Жана ошондуктан дыйканга береличи сөзү. Дыйканга береличи, мынакей түшүнүктүү сизге ошол каржылоо
ошо шарттары канчадан иштеп келдиңиз, кандай деңгээлде жардам көрсөтө алды, жардам ала алсыз, ошону айтып бериңизчи мынакей, биз талаш тартыш болот деп. Жок, мен уже 2010 жылдан бери айыл чарбада иштеп атам. 2010дон бери. Өзүмчө ага чейин жана АДК ассоциация добровольных крестьян эмгекте иштегем, учетчик тракторная бригада болуп, андан кийин МИСте акционерный обществода 1,5 жыл юрист болуп, азыр өзүнчө кредит. Чындыкты айтыңыз, мындай эксперт. Мен деле эметкен жок, мындай кредит сурап, кредит алам депчи, өзүм чогулткан менен эле акырындап. Мисалы, мына фермер кредит алып өзүнүн оокат менен жасап атыптыр да, мисалы. Кредит алып, жок, кайрат кредит алып жүргөн кандай алып аткан, кредит алып аткандарды да чакырыш керек да, кандай алып атканынчы. Силер бир жакты карап алып эле Жамин Акмаловичке окшогон кишилер чогуу мисалы сиздердин басма сөз кызматыңыздарга министрликтен ошолорго кайрылганбыз. Ушунда алган дыйкандарны алып чакырып бериңиздер деп. Мына чакырып берген дыйкан өзүңүз. Биз чакырган жокпуз Акылбек мырза. Акылбек мырза сиздерге министрлик өзү чакырдыбы? Өзү чакырып берди сиздерге мынакей. Айтып бер, анан айт мисалы сизге айтып кетти башына жана калган. Кээ бир түшүнбөй атат. 500 миңге кыскартып койду, 300 миң банк өзү берип атат дегендей системаларды түшүнбөй атпайбы? Ошону түшүндүрүп бериңиздер да. Мен целенаправленно барып, мына өзүмдүн заявка бар. Мен эмне менен заниматься, мен үйрөнчүлүк менен иш алып барам. Мен биринчи репродукция, экинчи репродукция үйрөндөрдү чыгарам деп алсам, мен 8% мен алам. Эгерде жанагы уяң жүндүү койлорду өнүктүрөм деп эме кылса, ал 8% мен алат. А эгерде жанагындай жабдууларды алып келип, ошону осеменение жасайм, көбөйтөм, башкаларга эметкенде, алардын пайыздык өлчөмү да эме башкача болуп атат. Азыр Жамин Акмалович айтып кеткен жанагы 3 миллион алат экен, 10 миллион алат экен дегенде, ошол алардын бардыгы жанагы эгерде жамаат менен алса 10 миллионго чейин берилет. Бир эле бул айыл чарбасын каржылоо кредит эмес, азыр Орус-Кыргыз фонду деген бар, гарантийный фонд деген бар. Мурункуга салыштырмалуу азыр дыйкан иште, мына азыр турат акча. Алгыла да иштегиле деп атабыз. Алып атышат, иштеп атат. Мына переработка кайра иштетүү иштей баштады. Эми жакшы жагын айтыш керек да муну. Эми Жамин Акмалович айтса эле жаман дей берсе эле анан бүт эле Кыргызстандын айыл чарбасы жаман деген жокпуз, жаман деген жокпуз. Ошону талкуулап атабыз. Жана өзүң айттың туура. Асыл тугумга мен каршы эмесмин. Бул мыкты нерсе, эки эсе көбөйтөт. Ошолорго алып келген жабдууларга 8%-дан алсын деп. Рахматтаныңар. Эмне үчүн ошол жерге үрөн чарбасын кошуп койдуңуз? Үрөн чарбасы 10%-да калып калган. Силерге эмне кылды? Эми сен ветврач болсоң эле талашып түшүнбөсөң барып эле билип болуп калат. Андан эмес да. Анда сурабайсың агрономдун. Үрөн болбосо, асыл тукум үрөн болбосо түшүнбөй түшүндүрбөйсүңбү? Асыл тукум мал менен асыл тукум үрөнөккө бир деңгээлде туруш керек. 1%-да. Керек болсо 6%-дан берип коюш керек. Ошону айтып атам. Эмне үчүн тиги мал чарбасы асыл тукумга 8 дейсиңер да, ал үрөнгө 10 деп коесуңар. Ошон үчүн айтып атам. Жана 6, 8, 10 деп баштайлап эле орто эсептен 8 деп койгула да. Эмне үчүн бирөөнө 5 жыл бересиңер, бирөөнө 3 жыл бересиңер? За красивый голос. Ошол жооп берип койсоңузчу. Жана калган ошол жооп койсоңуз. Эгерде сиз окубасаңыз, мен сизге мына окуп берейин. Окуп түшүндүрүп кетсеңиз. Жалпы жылына 8% үстөк үчүн берилгендер бак өстүрүүчүлүккө, ургалдуу токойчулук субъекттери үчүн, күнөскана чарбаларына, тамчылатып сугаруу тутумуна киргизүүчү субъекттер. Эми асыл тукум биз баары эле 8%. Үрөн чарбада 8% менен алат. Жок болот го? Мына жок таппайсыз. Мына тапчы үрөн чарба. Бар. Жок да 8% жок болуп атат. Конча сурагандачы бул Жок кой. Неме жейтат, начинающийге дагы бересизби? Жок, мындай да акыл. Мына эң негизгиси ушу айыл өкмөттөрдө иштеш керек да, эмелер тиги айыл өкмөттөр иштеп, силер менен ушул жанагы чыгып ар кайсындай жанагы сходкалар болгондо айтыш керек. Ушундай кредитти аласыңар, момунча пайыз менен аласыңар деп. Мына сиз бул кредиттин кандай алышын дагы билбей атасыз. Эми бардык жерде түшүндүрүп болсо. Айыл өкмөт деген бар, ошо түшүндүрүп берчү, ошо жерлерде. Сходкалар болот. Жерден полностью отказ берип, азыр бүт малга өтөйүн деп атам да, малда эме болуп калам, начинающий жаң. Ал начинающий, продолжающий жок. Ал эгерде жанагы Жамин Акмалович айткандай, если асыл туук менен сиз өзүңүз кызыктасызбы? 6% менен ушундай насия алганга, мисалы. Жок, мен кызыкмын, этот адам мен азыр тиги эмне эле түшүнбөй атасызбы? Барып азыр эме алам десем, алар айтат, канча малың бар, справка алып кел депчи. Например, менин малым жок, мен азыр ошо алып туруп, анан алайын деп атам.
ошол моментте бере беришебичи? Кээ бир учурларда мына ушундай да маселелер болуп атат. Мисалы, мен эчтекем жок да, мен ошол менен иштейин деп атам. Бирок кээ бир банктар мына акылы айткандай, канча малың бар, ошону көрсөт дегенде болуп атат да. Бирок мен ошол малды башын көбөйтөйүн, породалуу малдарды көбөйтөйүн деп башка жактан залог коюп атам да. Ошону да караш керек да. Алар болсо туура, кээ бир банктар туура эмес кылып атат. Аларга эме кылбаш керек. Эгерде мына мен бул жерге элдерге айтып кетейин, айыл банктарда туура эмес иштерди жасап, эгер бербей, өзүңүзгө кайрылса болобу? Бизге айыл чарба министрлигине кайрылгыла, биз ошону оперативдүү чечип бергенге жарайбыз. Анткени себеби айыл банк, РСК банк жана башка банктар өкмөттүн акчасын алып ошону иштетип атышат. Ошондуктан мындай болбош керек. Учур болсо сиздерге байланыштуу чечип бересиздер. Чечип беребиз. Айыл банкта деле ошондой, РСК банкта деле андай учурлар болгон эмес. Болсо бирин-экиндир, бирок ага биз жеткизбешибиз керек. Анткени себеби бардык дыйкан, фермер бирдей, бардык алыш керек. Ошондуктан биз бул тууганы, бул көзү жакшы экен дегендей жок бул жердечи маселе. Сиздер дагы калыстык. Мына булар айтып атат 6%га жана айтпадым да. Мал чарбасын киргизген, балык, балдарды киргизген, өзү балды жакшы билет. Анан кийин жана пахта, тамек киргизген дагы 10%га буудайды киргизип коюшупту. Бизге буудайдын кереги жок. Нандын кереги жок. Нанды өзү камсыз керек. Эми мал чарба деген өлкөбүз бизде. Бизде ушул кезде мына калып айтырбайт. 7 миллион кой эшкибиз болуп калды. 1,5 миллион кара малыбыз бар. 600 миң жылкыбыз бар. Чочколор бар, топостор бар, канаттуу. Булар тойыт болбосо өнөлөбү? Асыл тукум деген көп жейт тамакты. Ошо тойыт берчү арпаны 10%га үстөк кылып коюшкан. Арпа деген жем да малга, туурабы? Жүгөрү деген бул сыйлыз 10% коюп коюшкан үстөктү. Анан беле деген бул тойыт да эткен чөп. Ага 10% коюп койгондагы булар айткан соя, кайда гречиха, чечевица дегенге 6% коюп коюшкан. Ушундайга да акыл жетпеген да министрлик болобу? Потом тилерди азайтыш керек да, 6% кызыктырыш керек. Мен дагы айтам, азык-түлүк коопсуздугун камтыла турган өсүмдүктөргө биринчи кезек 6% коюш керек, калган башка бериш керек. Ошол болбой атпайбы? А банкка барсаң айтат, муну биз айыл чарба министрлиги келип ошону кабыл алып коет деп. Мен ошону айтып атам буга какшан. Бул жерде мына үрөн чарбалардын иштеши үчүн 60 айга 5 жылга срок менен эметилген да. Бул жакшы срок. Канчалык үрөн өстүргөн, ошону жана бодомал өстүргөнгө дагы ошол 5 жылдык срок менен берилет да. Эми бул чынын айтканда мындай кредит абдан жакшы, биздин дыйкандарыбыздын бардыгы жакшы жагынан айтып атат. Эми чынын айтканда Жамин Акималович айтып атканы бир жагы туура, аз пайыз алып калып атат деп. Эми баягы көч бара-бара түзөлөт деп коет. 40 жыл күтөт экенбиз. Эми Жамин Акималович, мурда силердин учуруңарда мындай болгон эмес да. Азыр болсо жылдан жылга мына түзөлүп баратат дагы, уламдан улам көбөйүп баратат. Рахмат. Ошондуктан мен ойлойм, бул дагы чыдаш керек, ишибиз дагы алдыга жылат дагы оңолобуз. Рахмат. Урматтуу коноктор, негизи эле бул бүгүнкү берүүбүздүн негизги максаты ошол дыйкандарга жакшы түшүндүрүп, колдоо берип, түшүнбөгөн жактарын түшүндүрүп берүү болду. Бизде конокто айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кирималиев, академик, айыл чарба илимдеринин доктору Жамин Акималиев, ошондой эле дыйкан фермер Акылбек Шайлоозов болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз учурчакта ошо айыл чарбасынын каржылоо жагында маек курдук. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.